Мариповду кызматтан кетирүү сунушталды. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында депутат Бакыт Төрөбаев министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповго ишенбөөчүлүк көрсөтүү маселесин көтөрдү. Улукбек Марипов жаңы келгенде чоң атадай сүйлөп, акимдерге эскертүү берип жаткан. Азыр айткандарынан бир дайын жок. Келери менен чек ара боюнча жаңылыш сүйлөп чыржыратты. Азык-түлүк маселесин айтпасак да баары көрүнүүдө. Жада калса мыйзамдан сырт иштерди кылып өзүнчө чечим чыгарып жатат. Ага ким мындай укук берди? Келгиле, ишенбөөчүлүк көрсөтүп бир тарап кылалы, деди депутат. Булак медиа центр KG. УКМК Алмамбет Салиев мыйзамсыз баюуга шектелип кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Алмамбет Салиевдин мыйзамсыз байыганы тууралуу фактылар аныкталганын билдирди. Мекеме 17 июнда тараткан маалыматка караганда, ал бул кызматта иштеп турганда мурдагы президенттин кызматтык артыкчылыктарын пайдаланып, мамлекеттик түзүмгө зыян келтирип, укук коргоо жана мамлекеттик органдардын сот системасынын ишине активдүү кийлигишкен. Алмамбет Салиев мамлекеттик кызматта иштеген мезгилде афирленген жактарга каттоодон өтүп, өзүнүн расмий кирешесинен кымбат мүлктү сатып алгандыгы аныкталган. Ушундай жол менен алынган чоң каражатты көп кабаттуу үйлөрдү жана башка соода объектилерин куруу үчүн курулуш компанияларынын бирине жумшаган. Атайын кызмат ал компаниянын атын атаган эмес. Булак Азаттык. Муфтий болуу үчүн 9 талапкер арыз берди. 16 июнда Алымдар кеңешинин каттоо жана аттестациялоо комиссиясы муфтийликке арыздарды кабыл алууну аяктады. Маалыматка ылайык, муфтий болуу үчүн 9 талапкер арыз берди. Алар Нурбек Токтогулов, Султанали Гапуров, Шүкүр Исмаилов, Нематилла Жээнбеков, Ниязали Арипов, Увайдулла Сарыбаев, Шакир Маматов, Сайдамир Жейналиев, Замир Ракиев. Сынак 24 июнда болот. Булак Азаттык.